Assalamu alaikum кыргыз элим, сиздер менен Ачык Айкын каналы. Ар дайым жаңы жаңылыктарды угуу үчүн биздин каналыбызга катталып, коңгуроочону басып кетиңиздер. Азыр базарга кирин, Өзбекстан товар полный толуп калган. Азыр мөмө жемиштен баштап кийим-кече, баягы кондитерскийлер жокпу бизде? Мисалы кондитерский бары бар, бүт кирип атат. Мына сизге мендан жооп бергенге аракет кылайын. Эми неге жооп бердиңер? Ушуна жооп берип койчу. Угуп туруңузчу сиз эми. Сиз укпайсызбы? Биз мамлекеттик эки мамлекеттин ортосунда ушундай сизге окшогондор бузукулар азыраак болуш керек да. Биз эки мамлекетти зорго азыр достоштуруп атсак, сиз алдан немеси толуп кетти деп. Сиз андан арзаныраак жүмөнбе жемиш өндүрүңүз анда. Сиз угуп туруңуз, сиз туруп туруңуз, сиз угуп туруңуз. Азыр бул жерге жанагы сиз жанагыдай кыла албайт атасыз. Ким сода сатып кыла албайт атасыз. Неге сода сатып кыла албайт? Барып кылыңыз. Биздин Россияда башка дүйнөнүн ар бурчунда кыргыздар барып алып сода сатып кылып атат го. Бизде Кыргызстаныбызда экономиканы жанагы бизде ээн эркин жүргүзгөн мамлекет. Конкуренцияга кимдики чыдаган болсо ошонуку сата берсин, пожалуйста. Сиз ошондон арзаныраак өнүктүргүлө, ошондон редискасын арзаныраак өнүктүрүңүз, помидордун арзаныраак өнүктүрүңүз. Анан кийин андан арзаныраак сатыңыз анда. Ал ошол жактан алып келип сизден арзан сатып атат. А биздин башка кыргызстандыктар бардыгы жыргап атышат азыр. Бизде арзандап калды деп. А бул адамдын өзүнүн жана теплицасындагы өтпөй калса анан кийин эки мамлекеттин ортосундагы жаңжалды же болбосо мамилени бузбаш керек да. Biz kança эки мамлекетти өнүктүрөлү деп атсак, бул ошондор бузукулар чыга бербеш керек да. Рахмат. Туура жооп болду. Эгер Ташкенттин ортосуна уруп алып туруп, ошо редискасын барып сатсын анда.